ошол ардактуу кесиптин дагы бир ардактуусу бул медицина кызматкерлери. Медицина кызматкерлеринин келе жаткан кесиптик майрамына карата бүгүн сыйлык тапшыруу аз эми болду. Алардын бири өзгөчө эмгеги үчүн кемингер төш белгисине ээ болгон Абдыкапар Абдымамбетов медицинага бүткүл өмүрүн арнап бул тармакта 40 жылдан бери эмгектенип келет. Ал учурда Кемин райондук үй бүлөлүк медицина борборунда хирург катары кызмат өтөп жаткан маалы. Абдымамбетов Абдыкапар Ташкенбаевич Кемин райондук үй бүлөлүк медицина борборунун хирург травматолог дарыгери. Кудай буйрса, ошо өзүмдүн кесибимдин аркасынан ошо иштеп дайым элге кызмат кылып жүрөбүз. Дайым жакшылыктар ушундай жакшылыктар болуп турсун. Иштегениме көп жыл болгондо ошо көп адамдарга жардам бердим деп ойлойм. Көп адамдардын алкышын алдык. Анан ошо элдердин баардыгы тең айтат, райондогу элдердин сиздин колуңуз тийбеген киши калган жок депчи. Анан ошол сыяктуу эле баардыгы тең ошонун немесинен элдин батасы менен ушундай сый урматка жеттим деп ойлойм. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, жогорку кеңештин депутаттары медицина кызматкерлеринин кесиптик күнү менен куттуктап, алардын эмгеги өзгөчө баалууга каттуу экенин билдиришти. Сердечно пожелать здоровья, творческих успехов, твердости духа, смелости и постоянных поисков совершения врачебного мастерства. Салтка ылайык июль айынын алгачкы жекшембиси Кыргызстанда дарыгерлердин кесиптик майрамы болуп эсептелет. Бул күндү утурлай медицинанын өнүгүшүнө жана да калктын ден соолугун чыңдоого кошкон өзгөчө салымдар үчүн саламаттык сактоо кызматкерлери сыйланат. Эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, саламаттык сактоо министрлигинин атынан ушул медицина кызматкерлерди мына боло турган, келе турган ушул кесиптик майрам менен куттуктап, ак халатчандык медицина кызматкерлер ушул элдин алдында болуп, гумандуу, кесиптин эми бул өкүлдөрү болуп, ушу элдин саламаттык сактоо системасын, анын жеткиликтүүлүгүн, сапатын көтөрүүдө чоң ийгиликтерге жетишет деп ушуларды куттуктап, биринчиден өздөрүнө ден соолук каалап, үй бүлөдө ийгилик каалап, иштеринде ийгилик каалап кетмекчимин. Медицина тармагы мамлекеттик кызмат жаатындагы билим берүүдөн кийинки эле ири тармак. Азыркы учурда Чүй облусунда 4000ден ашык дарыгер, 46 саламаттык сактоо мекемеси жана 90го чукул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Жыпара Дөөт Казы кызы, Жумабай Исманалиев, СТВ.